Урматтуу достор, сиздерге бир суроо. Күндө телефонуңузда сообщение деген сөздү көрөсүз. Ушунун көптүгү кандай болот? Сообщениялар деген сөз орус тилинде кандай болот? Эсиңизде болсун, эгерде сөздүн этеги е тамгасы менен аяктаган болсо, биз эгерде е тамганы я тамгасына өзгөртсөк, көптүк жасалат. Мисал үчүн, сообщение кат, сообщения каттар, отношение мамиле, отношения мамилелер, достижение жетишкендик, достижения жетишкендиктер, основание негиз, основания негиздер, испытание сыноо, испытания сыноолор, желание каалоо, желания каалоолор. Достор, эми мен сиздерге сөздөрдү берем, сиздер комментарийде көптүгүн жасап жазып калтырыңыздар. Объявление көптүгүн жасаңыз, замечание көптүгүн жасаңыз, платье көптүгүн жасап комментарийде калтырыңыз. Обещание уада, ал эми уадаларды кантип айтабыз? Сөзсүз комментарийге калтырыңыз.